Ассаламу алейкум, урматтуу Борон медиа каналынын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар. Мен буга чейин мына ушул Ош Кара Суу жолундагы Нариман айылындагы айлампаны далай жолу тартып көрсөткөн болчумун. Өткөндө дагы мына ушул сиздер көрүп турган Ош Кара Суу жолундагы ушул Наримандагы айлампанын бир тарабы тагыраагы Кара Суудан Ошко карай чыккан жолду тарткан болчумун. Бул жерде билесиздер, мен буга чейин дагы бир нече жолу тарткан элем. Деп 21 жетекчиси Абдыган акеден дагы интервью алганбыз, сураганбыз. Ал киши айтты, буга чейин ушул башка аймактарда, башка райондордо асфальт басуу иштери бүтпөй, биздики Кара Суу ушундай кичине очередь болуп калды, создуктуруп калды деп. Чындыгында мен өзүм дагы ишенген эмесмин, бул жерге асфальт басылбаса керек, эми кышка калып кетти го депчи. Бирок өткөндө убадасын берген, мен кар жагычен асфальтты басам деди. Мына убадасында туруп, деп 21 жетекчиси Абдыган аке асфальтты басуу иштерин мына бүгүн жүргүзүп атыптыр. Бүгүн 17 декабрь беле? Бүгүн 17 декабрь болсо керек. Так, азыр 17 декабрь кечки саат 7:30. Көрүп атасыздар, жаңы асфальт басылып атат. Ош Кара Сууга каттаган таксисттер, айдоочулар, сүйүнө берсеңиздер болот. Асфальт басылып атат, Кудай буйруса. Түнү болсо дагы, суук болсо дагы мына ушул жол куруучу агаларыбыз, жолчулар күндүн суугуна карабай, кеч караңгы экенине карабай иштеп атат. Бул жакта каток, бул жакта жаңы асфальт. Бул японский аппарат, Япониядан келген Ханта деген аталышта. Жаңы асфальтты бул жактан КамАЗдан түшүрүп жүктөлүп атат. Бул жолдун асфальт болушун көпчүлүк көптөн бери күткөн болчу. Мына бүгүн өзүнүн вакыт сааты чыгып, асфальт басуу иштери жүрүп атыптыр. Көрүп атасыздар. Бүгүнчө бир аз чеке менен кыйналып обочина жактан өтүп турушат машиналар. Эртең асфальт басып бүткөндөн кийин кеңири каттай беришет. Мен деталына көрсөтүп коеюн. Бүгүн бүтөт да? Түнү менен. Бүгүн түнү менен басып бүтөт. Бул жагында көрсөтөйүн. Мына суукка карабай жолчулар иштеп атышат. Жолчу агаларыбызга дагы Алла разы болсун. Ал эми бул Ховада болсо асфальт сырыё тагыраагы. Ал эми мен жолдун мурунку абалын дагы силерге көрсөтүп коеюн. Бул жерде көрүп турасыздар, эски асфальттын абалы мына ушундай начар абалда болчу. Азыр эми жаңыдан асфальт басылып, бул жака бир слой басыптыр, ал эми бул жака дагы бир слой басып атат. Мен ушул өзү иштен кеч чыгып үйгө шашып бараткан, бирок могу асфальт басып атканын көрүп, мен сүйүнүп атайын, жөө түшүп келдим. Жөө түшүп, ушул тартып коеюн. Мына ушул жолду мен жаман убагында дагы тартып көрсөтүп аттым эле. Бүгүн эми мына асфальт басылып оңдолуп атканын дагы көрсөтөйүн деп. Анткени биз кемчиликти айткандан кийин артыкчылыкты дагы сөзсүз айтып баса белгилеп өтүшүбүз керек. Биз азыр ушул круговойдун алдында турабыз. Бул жакта көрүп атасыздар. Тиги жак неге буу болуп атат? Салам алейкум. Бул жак не буу болуп атат? Асфальт ысык да. Асфальт ысык, ошодон буу чыгып атабы? Так, бул жакта өзүнчө эле клип болуп атат. Клиптегидей бир башкача буу болуп атат. Ошону да көрсөтүп коеюн. Маалымат үчүн, бул жакта асфальт кечээ жакында басылып бүткөн болчу, Куруктун айланма жагы. Ал эми бул жак басыла элек болчу. Үстүнө суу чачып атат, бирок монтип буу болуп атат. Ушул жерге жакын жашагандар болсо келип сүрөткө видеого түшүп алсаңар болот.
Көрүп атасыздарбы? Асфальт ысык болгон үчүн үстүнө суу чачканда буланып атыптыр. Так, мына ушундай. Бул жакта ушул трамбовка кылган балдар иштеп атышат. Алдыга, аркага кылып. Негизгиси жол курулуп атат. Асфальт басылып атат. Терең ыраазычылык жолчуларга, транспорт жана жолдор министрлигине ушул Ош Кара Суу жолундагы ушул жол эч эле оңолбой койгон болчу. Мына бүгүн убакыты сааты келип оңдолуп асфальт басылып атыптыр. Кудай буйруса эртең мененден баштап зымыраган тегиз жолдо өтөсүздөр ушул жолдо. Булар Кара Суудан Ошко карап кетип аткандар. Ал эми Кургобойдогу айланмадагы кыймыл азырынча токтотулган, анткени бул жакта асфальт басып аткандыгына байланыштуу. Мындайча айтканда, бул жерде азыр түз гана Кара Суудан келгендер Ошко, Оштон түшкөндөр Кара Сууга курукту айланбай түз түшүп барышат. Рахмат енді аке. Интервью бересізбі же? Бұрайын бі камераны? Сен бізді жамандап атасың бі же, рахмат деп айтып атасың бі дейді. Байқыш. Бирок суукта ушинтип кыйналып иштеп аткандарга дагы рахмат айтышыбыз керек. Аларды түшүнүшүбүз керек. Мына бул жакта асфальт. Асфальт басылган полосалардын бириккен жерин оңдоп суу себип, ал эми бул каток менен тебелеп атышат. Мына ушундай. Көрүп атасыздар. Бул жак өзүнчө эле ысыйт го. Ысык экен. Кудай буйруса ушул жолго дагы асфальт басылып бүттү. Эртең таңга чейин бул жерде асфальт басылып бүтөт. Азыр 1-2 саатта бүтүшсө керек. Андан кийин эртеге Кудай буйруса тегиз жолдо жүрүп калабыз. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга терең ыраазычылык, аягына чейин көргөндөргө үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Аманчылыкта көрүшөлү. Дайым мамлекетибизде ушундай жакшы жаңылыктар, өнүгүүлөр бола берсин, жолдорубуз оңоло берсин, асфальт басылып. Дайыма эли журтубузда тынччылык болсун, Кыргызстаныбыз өркүндөп өссүн дейле. Мен берүүнү жыйынтыктайм, саламатта калыңыздар.